Ben so'ngiz turali aytib qo'yasizmi? Условия просто Постановление вообще незаконное 17 января в Первомайском районе суда. Мы обжаловали. Там грубейшие нарушения закона, которые я уже указал в апелляционной жалобе. И так как вы стали свидетелями, я тоже это указал на эти нормы, на грубейшие нарушения прав человека. Но это Бишкек федеральный суд не принял этого решения. Бишкек делала свою работу, или как журналист, как публичное лицо. Там нет никаких нарушений в том, что якобы со всех следственных органов она призывала к массовому исполнению, как и Русия. Менин программаларымдын аягында сөзсүз түрдө мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы деп бүтөт дайыма. Анан мага эч кандай ушул жерде сенин мындай материалыңда ушул чакырып турсаң элди башаламандыкка деген нерсе дагы көрсөтүлгөн жок. Демек мен эгерде мага андай нерсе көрсөтсө, мен ушундай туура эмес кылган турбаймынбы деген дагы бир күмөн өзүмө жаралган. Эми болгону мен сиздерден суранарым, урматтуу соттук коллега, мыйзам диктатурасы орногон өлкөдө мыйзам иштеш керек. Ошол мыйзамдуу чечим дагы чыгыш керек деп ойлойм. Мен коюп жаткан айтты таптакыр туура эмес катары көрөм. Эле өзү биздин өлкөдө мыйзам диктатурасы орношу керек болчу, муну Садыр Жапаров өзү кызматка келе жатканда үзөңгүгө бутун салган мезгилде биздин өлкөдө мыйзам диктатурасы орнойт, мындан кийин бир адамдын жеке адамдын кызыкчылыгы үчүн эч ким иштебейт деген сөздөрү да бар болчу. Мен ошол Садыр Жапаровдун ошол сөзүнө ишенип дайыма өзүмдүн материалдарымды даярдаган программаны дайыма так фактылардын негизинде алып барып келе жатам. Ушул убакка чейин алып бара бермекчимин. Ал эми жанагы ызы чуу салып, же болбосо башаламандыкты уюштуруу боюнча күнөөлөп аткандыгы бул өтө аша чапкандык деги эле мен үчүн өзү журналисттик кызмат, журналисттик орун бул президенттик тактан дагы бийик орун. Эгерде мага азыр келип туруп, могул кызматты беребиз, сен журналистика же болбосо сизге бийлик дей турган болсо, кандайдыр кызмат дей турган болсо, мен журналистиканы тандайм да. Мен өмүр бою Кыргызстан үчүн иштеп келгем, Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн, өлкөнүн өнүгүшү үчүн, демократиялык нукта өнүгүшү үчүн иштешимди уланта берем. Сурооңуздар. Ден соолугуңуз кандай? Ден соолук менде бул убакка чейин неволновый инфаркт миокарда болгон 2020-жылы. Ушул жакка келгени менде эмнегедир давление, кан басымдын жогорулашы байкалып, улам көтөрүлүп атат. Ал эми бул жакта санчаста давлениени түшүрүп коет экен, анан кайра отура бересиң. Ушундай да давлениени түшүрүү менен аны Арман Шартай. Мага коюлган айыптар менен такыр макул эмесмин. Мен буга чейин деле саясий иштерге же болбосо кандай бир саясий иш аракеттерге барган эмесмин. Мен азыркы иштеген жумушумда деле техникалык кызматкер болчумун. Ошол мен кармалган күндү деле эртең менен оперативниктер чалып, офисте обуспабыз деп ключ менде болчу. Чакырганда мен ключ алып качып кеткен жокмун. Дароо таксиге чакырып, ошол заматта эртең менен офиске бардым, ключ алып бардым. Качайын деген оюмда деле жок болчу. Ошол жерден ключ алып барып офисти ачып бергенде ошол жерден катнаштым да мен. Андан тышкары жогоруда айткандай мен ал жерде жумуштун саясатына деле эч кандай таасирим жок болчу. Мен жөнөкөй техникалык кызматкермин ал жерде. Ошол жерлер мага түшүнүксүз болуп атат да, эмнеге андай болуп атат. Ошол анан жогорудагы мен адвокаттын белгилендерди эске алып, үй камагына болсо деле чыгып бериңиз дедим. Бул жактан айып боюнча эмне айта аласыз? Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мыйзамсыз болуп атат. Мен мурда эле иштеп кеткем, эч кандай ишке тийишем жок. Эч кандай чакырып экспертизанын корпусунда да макул эмесмин деп кол коюп бергем. Майы жок экен. Сотто көрөт кайсың ушун
мага чейинки коллегалар дагы окшош эле болуп атат, бир жактуу эле каралып атат деген ойдомун. Кармоо шарты кандай болуп жатат? Кармоо шарты кадимкидей эле. Начар, жаман, жакшы. Орто десек болот. Денсаулыкка жаттануу бар жок. Пока эмне соок жакшы. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.